Бишкек шаардык сотунун судьясы Рахат Каримова 15 жылдан ашык убакыттан бери сот тутумунда эмгектенет. Иш тажрыйбасын алгач Ош облустук сотунан баштап, акыркы 2 жылда Борбор шаарга которулган. Анын айтымында ар бир соттун иши жашоо принциби мыйзамга, акыйкат менен адилеттүүлүккө негизделиши керек. Сот болуп дайындалууда ошо мен чечим чыгара алам, мен чечим мыйзамдуу чечим чыгара алам деп өз ичинде ушул сезим менен даяр болуп келүүсү абзел. Ал эми чечим чыгарганда андай күмөн саноо болууга мүмкүн эмес. Албетте, соттун чечими 1000 жолу адилет чыккан күндө да ал чечим элдин баарын текши канаттандырбайт. Нааразы болгондор сөзсүз болот. Каарманыбыздын айтымында статистикалык маалыматтарга ылайык сотко болгон даттануу арыздар азайып келе жатат. Бирок бул деген тармак толук таза иштеп жатат дегенге жатпайт. Элдин сотторго болгон ишеними орноду дегенден алыспыз. Бирок аны кайтарууга аракет бар. 10 жылдан ашык убакыттан бери жүрүп жаткан сот укуктук реформанын негизги максаты да ушул. Былтыр кабыл алынган жаңы баш мыйзамга ылайык тармакка тиешелүү болгон укуктук ченемдер да жаңырды. Жаңы конституциянын алкагында 5 конституциялык мыйзам кабыл алынды, жана бир жөнөкөй мыйзам кабыл алынды. Ошол конституциялык мыйзамдар боюнча конституциялык палата өзүнчө конституциялык сот болуп түзүлдү. Мындан сырткары ушул эмебил соттордун көз карандысыздыгына дагы бир чоң шарттар жаратылды бул жаңы конституция боюнча. Аны менен бирге бул тутумдун көз карандысыздыгы тууралуудагы ар кандай пикирлер айтылып келет. Соттор көз карандысыз болуш үчүн негизги 3 шарт болуусу керек. Экономикалык, укуктук жана саясий жактан алганда бүгүнкү күндө Кыргызстандагы соттордун бейтарап чечим чыгаруусуна өбөлгө бар. Бирок ал канчалык деңгээлде экендиги башка маселе. Азыркы учурда чечим чыгарууда эч бир орган тарабынан биз жака кысым болгон жок. Мындан тышкары өткөн жылкы съездде президент Садыр Жапаров өзү айткан, эгер кайсыдыр бир органда мисалы кысым көрсөтүлүп жатса, кандайдыр бир нерсе болуп жаткан болсо, анда өзүңөр түз мага кайрылганга укугуңар бар деп, мисалы өзүнүн байланыш телефонун кечейин берип койгон, мисалычы. Белгилей кетсек, былтыр президенттин жарлыгы менен сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш түзүлгөн. Анын биринчи отурумунда мамлекет башчысы өлкөдөгү коомдук саясий туруктуулук жана мыйзамдуулук соттордун ишинин сапатынан көз каранды экендигин айтып, укук коргоо органдары миңдеген адамдардын тагдырлары чечилип жаткан өзгөчө маанидеги мамлекеттик институт экендигин белгилеген. Андыктан судьялар жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери кесипкөйлүктүн төмөндүгүн жана бир жактуулукту көрсөтүп, мыйзамдуулуктун принциптерин бузса, конкреттүү бир судья же кызматкер гана уят болбостон, жалпы мамлекеттин беделине шек келтирет. Мамлекетке болгон ишеничке коркунуч жаратат. Канчалык ачуу болсо да, калк тарабынан айтылган бир чындыкты тайманбай моюнга алышыбыз керек. Өлкөдө сот реформасы жүргүзүлүп жаткандыгына карабастан, сот жана укук коргоо системалары өздөрүнүн негизги функциясын бузулган укуктарды коргоо жана калыбына келтирүү ишин жетиштүү жана натыйжалуу деңгээлде аткара албай жатат. Коомдо ушундай пикирдин үстөмдүгү сакталып жаткандыгын эскерте кетейин. Жалгыз эле коомдук саясий туруктуулук эмес, экономикалык өнүгүү да дал ушул тутумдун ишине байланганын президент билдирген. Анткени соттор адилет чечим чыгарбаса, бул тармакка ишеним төмөн болсо, инвестиция кантип келсин. Мындан улам өлкө башчысы ишкерлердин бизнес чөйрөнүн укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктары тыкыр корголушу керек экендигин эскерткен. Мен ойлойм, азыркы жогорку соттун жаңы жетекчилиги алмашып, президент да өзү ушул сотторду мындай жакшы жака буруп, жакшы тартипке мындай нукка бурган реформа жагын колдоп, бир мындай жакшы натыйжалар чыгат го депчи. Бирок эми бул жерде баардыгыбыздан ошо бир мындай умтулушубуз керек да, ушул юриспруденция юридикалык ошо коом бир багытта жүрүшүбүз керек. Анткени баары бир сот чечим чыгарганда бир тарап ыраазы, бир тарап наразы болуп калат да. Ошону биз түшүнүшүбүз керек. Түшүнүк качан болот? Соттор мыйзамдуу чечим чыгарганда.
Учурда ар бир сот залдары аудио жана видео жаздыруу жабдыктары менен камсыздалууда. Аны менен бирге ишти бөлүштүрө турган автоматтык тутум бар. Ошондой эле жаңы мыйзамдын талабына ылайык бир судья бир аймакта 7 жылдан ашык иштей албайт. Соттордун ротациясы киргизилди. Андан тышкары былтыр мыйзамдарды гумандаштыруу жүрдү. Алардын инвентаризациясы ишке ашууда. Президент дагы коомдук өнүгүүнүн талап муктаждыктарын чагылдырган мыкты, төгөрөгү төп келген мыйзамдардын болушу укук коргоо жана сот системасынын эффективдүү иштешинин маанилүү шарт экендигин белгилеген. Амантор Шергазиев, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.